Рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, мен айтайын деген көйгөйлүү маселе бул бүгүнкү күндөгү Россия Федерациясында жүргөн биздин мигранттар боюнча азыр мен жана күнү дагы айтып кеттим эле, мобилизация болгондон бери чоң паника болуп атат. Биздин азыр акыркы маалыматтар боюнча биздин кыргыз жарандарына дагы повесткалар келип баштады. Мен телефонума азыр мен жеке өзүңүзгө дагы берейин, кыргыз жарандарына повестка келип, уже 2 факт катталып атат. Ошол боюнча элчиге Клара Самат айымга маалымат берсе, биринчи кезекте алар айтышып атат, биздин тышкы иштер министрлиги менен биргеликте иш алып барып, алардын макулдугун алып туруп, анан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт экен. Алар сөзсүз түрдө кыска аралыктын ичинде түшүндүрмө берип, биздин миграцияда жүргөн жарандарыбызга түшүндүрмө берип койсо, себеби ал жерлерде биздин чоң көйгөй болуп, ар кандай эмне кылышын билбей атат, же кетишин билбей атат, же калышын билбей атат. Ошого биздин райондор, ар бир райондогу район коомдору бар. Ошо коомдун жетекчилерин кабыл алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандай кылабыз, эмне кылабыз деген иштерди аткарса жакшы болот. Ошондой эле ал жерде штат жетишпейт. Миллиондогон мигранттарыбыз жүрөт, ошол жерде болгон 3 юрист бар экен. Бир кошумча штаттарды ачып берип, мындай тез ыкчам аракеттерди кылса болот да, бул жактан кошумча штаттарды берип туруп, ошол эле бизге азыр эң керектүү болгон юристтер деп атат. Юристтерди бул жактан жөнөтүп, ошол юристтер өздөрүнүн кеңештерин берсе, аларга кыйла жеңил болмок да, ошону бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, Алмазбек Акынжанович.